Саламатсыздар урматтуу мугалимдер, сиздер менден барыңыздар китепчелерди кандай кылып чыгарат, ушул кышкы каникулга окуучуларга китепти жасап берелик деп жатабыз. PDF форматындагы документтен депсиздер. Мына ушундай номерлер менен чыгат. Бул экинчи, бул үчүнчү бет, бул 4, бул 5, 6, 7. Кыскасы ушул азыр баштадык. Менде бир аз убактым азыраак. Караңыздар, эмне кылабыз? Биринчи ушул өзүбүзгө керек документти тандайбыз. Мисалы үчүн ушундай документ жериге кирсек, баарыбызда эле бар. Ошол керек документибизди ачып алабыз дагы. Менюга киребиз. Бул жерден печат дегенди тандайбыз. Печат дегенди тандаганыбызда бизге дал ушундай бет ачылат. Сиздерде ар дайым ушундай болуп, размер деген жерде туруп калган болот. Мына размер. Сиздер ал жерден брошюра дегенди тандайсыздар. Брошюра деген тандаганыңыздар мындай экөө болуп калды. Эми караңыздар, сиздердин баарыңыздардын принтериңиздер мындай бир беттүү, бир тараптуу басып чыгарат. Мындай бир лист салдыңыздар, бир бетине, андан кийин экинчи бетине. Ошондой болгондугу үчүн биз только лицевая сторона дегенди тандайбыз, страна дегенди. Андан кийин караңыздар, биздин могул жерде эмне 7 барак деп турат. Ошол 7 барагыбыз 2 лист болуп чыгат экен. 2 листке батат экен. Биз биринчи чыгарганда лицевая деген жагын тандайбыз. Андан кийин биз экинчи бөлүгүнү басып чыгарабыз. Түшүндүңүздөрбү? Биздин принтер двухстронный эмес, одностронный. Печатты бастык. Эми бул жактан мен принтердин сиздерге көрсөтүп берем. Азыр кантип салабыз кийинки беттерге алмаштырганда бардыгын көрсөтөмүн. Коюп туруңуздар. Мына. Принтер биринчи бетини баштады. Азыр мен сиздерге экинчи бетини дагы басканды көрсөтөмүн. Мына басып чыгарганда эң акыркы бетинен баштап басып чыгарат. Эң акыркы бетинен баштап. Бул менин принтерим Canon'дун түстүү принтери, 4 сыялуу A4 форматындагы принтер. Мына акыркы бетини басып чыгарды. Эми кийинки бетин басып чыгарат. Күтүп турабыз, биз барактарды шашып кетип алып албайбыз. Барак өзүнүн бардыгын басып чыгарга чейин күтөбүз. Көрдүңүздөр, 7 листтүү 7 бетти 2 лист кылып гана чыгарып койду, ушундай кылып. Мына. Эми арткы экинчи бетине чыгарышыбыз керек да. Биздин бул жактагы барагыбыз ак бойдон калды. Ушул боюнча эч жерин өзгөртпөй, алмаштырбай туруп, мына ушундай чыкты. Ушундай тегиздеп кармадык. Бул жерге салабыз. Мына. Салдык. Эми болду. Экинчи бетине чыгарабыз. Ал үчүн дагы менюга киребиз. Печатты тандайбыз. Ушундай бет чыкты. Эми караңыздар. Бая биз лицевая дегенди тандаганбыз. Эми мынабы. Тыльная дегенди тандайбыз. Көрдүңүздөр, эң акырында болду. Эми ушул бойдон дагы печатты бастык. Караңыздар, печатка кетип жатат. Эми бул жерге барып дагы карайбыз. Менин принтерим 2 лист тартып кетти. Караңыздар, менин принтерим шашылыш турда 2 лист тартып кетти. Биз өтө эпчилдик менен алып салбасак, азыр принтер артына кайтарып ийет. Кээде ушундай лист салганда караңыздар, жабышып калган болсо 2 листти бирдей тартып кетет.
Азыр ушундай күтүп турайын, исти ыргытаары менен мен бул жака салышка үлгүрүшүм керек. Мына Аллага шүгүр үлгүрдүм. Сиздер карап ушундай кичине ушундай чыккандан кийин бир аз мындай ургулап мындай кылып туруп анан салыңыздар. Бирок аралыгы өзгөрүп кетпесин, катар турган жер. Туура салбасаңыздар тескери басып коет. Ушундай бир шамал киргизип туруп анан бул жака салыңыздар, ошондо тартпай коет. Эгер ушундай болуп калса, өтө тездик менен бул жака үлгүрсөңүздөр, сонун болот. Ойлогонуңуздардай басып чыгат. Мына караңыздар, эми чыкканды текшеребиз. Бул экинчи бети, азыр биринчи бети чыкты. Көрөбүз. Бул струнный принтер ным чыгат, ошондуктан барактар бири-бирине жабышпашы мүмкүн. Мына биринчи бет, мына бул жеринде экинчи бети. Энди мына астыдагы листти карайбыз. Мына үчүнчү бети, төртүнчү, бешинчи. Эми муну тегиздеп туруп тең ортосунан бүктөсөк, алтынчы, жетинчи беттери дагы бар. Мынакей. 6-7. Азыр мен телефонду кармап турганым үчүн өзүм бүктөш кыйын болуп атат. Ушундай сонун китепче болуп чыгат. Буну биздин бир эжекебиз ушундай чыгарып бер деген үчүн ошого өзүм жасадым. Эжекенин берген буйрутмасындай кылып. Болду, ушул түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо комментарийге же болбосо группага жазыңыздар, мен бошорум менен жооп беремин. Принтерлердин дагы аябай көп функциялары бар. Эми мен азыр сиздерге китепче кылып жасап чыгарууну гана көрсөттүм.